Sen kırgızsın ba? Men de kırgızмын. Анда кыргыз тилин бийик кармап, ыйык сактоого баарыбыз милдеттүүбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү биздин боло турган сөз кыргыз тили боюнча болмокчу. Биз менен чогуу болуңуздар. Мен бүгүн жакшы эле кубанычтамын деп айтсам жаңылышпайм. Анткени Кыргызстандагы иш-аракеттердин байсалдуу жүрүп жаткан бир фактарына көзүм түштү. Буга чейин дагы белгилүү журналисттер жар салып, өзлөрүнүн берүүсү аркылуу түшүндүрүп келген. Ар бир мекеме жеке ишкерге таандык болобу, же болбосо мамлекеттик деңгээлдеги мекеме болобу, кайсыл багытта иш алып барбасын, ал мекеменин ишкананын аталышы сөз түрүндө кыргызча болуш керек, кыргыз тамгалары менен бажырайып жазылуусу шарт. Бул деген кыргыз тилин бийик көтөрүп, ыйык сактоо дегендикке барабар болуп эсептелет. Бул тест сатым жайлары Ош шаарынын Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан. Кадрдан көрүнүп тургандай аталыштары чет тилде жазылган. Бул жайларга буга чейин шаардык мэрия тарабынан түзүлгөн комиссия эскертүү берип кеткен. Эскертүү берилген силерге. Бир ай болуп берилген. Рейдтин жүрүшүндө буга катар жайгашкан дарыкана, дүкөн жана чач тарачканалардын аталыштары алынды. Алардын баарына мындан 15 күн мурда кыргыз тилинде жазууну эскертишкен. Мамлекеттик тил мыйзамына ылайык бардык мекемелердин аталыштары алгач кыргыз тилинде жазылуусу шарт. Андан кийин гана зарылчылык болсо, башка тилдерде түшүндүрмөсүн жазып койсо болот. Кыргыз патенттен уруксаты жок, дүкөндөрдүн аталышын кое турган болсо, биринчи кезекте кыргызча тамга менен, кириллица менен кыргызча жазылып, астына түшүндүрмөсү башка тилде болсо болот. Орусча, англисче жана башка тилдерде жазылса болот. Бирок сөзсүз түрдө биринчи кыргыз тамгалары чоң-чоң жазылып, кийинкилер майда жазылыш керек. Ушу 2 айдын ичинде жалпысынан 400 мекеме текшерилсе, анын ичинде 200-үндө эскертүү берилип, 200-ün 100-ü ушул талапка жооп бербеген көрнөк жарнактар, дүкөндөрдүн аталыштары алынып жатат. Келген кеткен конокторду эске алуу менен кыргыз тилинден сырткары ылдый жагына башка улуттун тилинде жазып койсо дагы бул ашыктык кылбайт. Бирок баса белгилеп айта кетчү нерсе, кыргыз тилинде сөзсүз бажырайып жазылып туруусу бул шарт болуп эсептелет. Кимдир бирөөгө анча деле көйгөйлүү маселе эмес болушу мүмкүн. Жок тууганым, андай эмес. Сиз менен биз кыргызбыз. Демек, кыргыз тилин ар дайым бийик көтөрүүгө ар тараптан салым кошуубуз зарыл. Ал эми аталышы элге сиңип, брендке айланган чоң компаниялар аталышын кыргыз патенттен каттатып, төлөмдөрүн төлөгөндө гана жазууга болот. Анда дагы тиешелүү бөлүмдөрдүн көзөмөлү менен ишке ашат. Мэриянын өкүлдөрү, мамлекеттик тил комиссия бар мэриянын алдында. УМС биздин муниципалдык менчик башкармалыгынын жарнама бөлүмүнүн кызматкерлери, берде архитектура башкармалыгы бар, монополияга каршы жөнгө салуу комитети, МАПтар менен чогуу чыгып атабыз. Эми каршылыктар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз эми. Элдер туура түшүнүп атат көбүнчө. Өзүңүз да көрүп атасыздар. Эми өзгөрүү болуп атат. Азыр мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам жаңы редакциясы чыкты. Уже президент кол коюп, уже ишке түштү да. Ошонун азыр талаптарын аткарууда. Ушундай шаар боюнча ушундай рейдтик иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Бул иш-чаралар токтобой жылдын аягына чейин жумасына 1 жолу, 2 жолу болуп бүт шаарды Кудай буйрса камтып алабыз. Мындай рейдтер калаада жыл бою уланат. Максаты мамлекеттик тил мыйзамдарын сактоо. Сиз менен биз баш болуп кыргыз тилин бийик көтөрүп, каада салтын бекем кармай турган болсок, башка өлкөлөрдөн келип кетчү коноктор дагы ошол нерсеге көнөт. Башка улуттун өкүлдөрү менен дагы мамиле куруп, кыргыз тилин ал кишиге дагы үйрөтсөңүз, бул да ашыктык кылбайт.